Assalamu alaikum. Бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, урматтуу уюштуруучулар, урматтуу агартуучулар, акындар, студенттер, балдарым, кыздарым. Чындыгында адам эң кымбат. Адамдын өзүнүн турушу эле кымбат. Эмне үчүн өткөндө бирөө бир окуяны айтып берип атат, ушуга чейин ушул суроону өзүмө бербептирмин. Эмнеге адамды кечирек жаратты? Биринчи жаратылыш жаралды, тоо, таш, суу, дарак, мал, жан бар жаралгандан кийин адам жаралды деп жүрбөйбү? Көрсө бүт дүйнөнү даярдап туруп анан Алла адам жараткан экен. Адамга кызмат кылсын, адамга шарт түзүлсүн деп. Адам негизи кымбат. Ошон үчүн биринчи атты ата-энең коет, кийинки атты өзүң коесуң. Жүргөн турганга жараша ат коюлат. Түкүнчө жалпы же түкүнчө иштерма. Түкүнчө жаны жок дегендер бар. Чыныбай бүкүр, чыныга түкүр деп бир чыгармада башталат. Кээде өңүнө карап коюлат, кээде пейилине карап коюлат. Ага ишен, ишенбе деген сөздөр айтылат. Ошон үчүн адам чындыгында өтө кымбат. Бирок кымбаттыгын өзү биле бербейт. Бирок кымбатмын деп текеберди кылыш туура эмес. Бир адам жолдо баратып, даракка кайрылат экен. Дарак сен жакшы, мен жаман. Анткени сен көлөкө болосуң, сен эртеден кечке турасың бир орунда, мен тура албайм. Студенттер 45 мүнөт отура албайт, 80 мүнөт. А сен мөмө бересиң, көлөкө болосуң, кычкыл тек бересиң, үйдү карап айтат экен, үй мага караганда сен жакшысың, адамдар жашап атат, муктаждыкка жарап атасың, мен эмне кылып атам өзүм да билбейм. Ошентип баардыгына кетип атат деп. Эшекти көрүп калып айтыптыр, эшек сен да менден жакшырасың, анткени сен күнөө кылбайсың деп. Күнөө кылсаң деле күнөөгө эсептелбейт. Ар бир макулук өзүнүн милдетин аткарат, милдетин бузган бир гана адам экен. Анан мусорго келгенде айтыптыр, таштанды, сен жаман, мен жакшымын дептир. Сен жаман, мен жакшымын, анткени сен болгон таштандысың, мен деген адаммын деген экен. Ал жакта биринчи кат эмиш, мен деле жакшынакай банан болчумун, сен мени мусорго каратпадыңбы деп. Ошол сыяктуу байкасаңар, жан-жандыктар жашаган жерде такыр мусор жок. Адам болгон жерде жамандык да бар, жакшылык да бар. Ошон үчүн айтат экен, адам болсо периштеден да артык, адам эгерде напсиге баш ийип калсаң да, айвандан да жаман. Сырт адам болгону менен пейили ниети айван болгондор толтура. Пейили ниети жырткыч болгондор толтура. Жүргөн турган амалдар менен. Ошон үчүн мен эмне ушундан баштадым? Бул иш-чаранын негизги максаты эмне? Адамды адам кылыш. Жөн эле төрөлүп, башы кара бут айыр болгондун бардык адам боло бербейт экен. Айтматовдун ушул сөзү бар го, эң улуу сөз экен деп көрсө. Адам үчүн эң кыйыны күн сайын адам болуу. Күн сайын адам болуп атабызбы? Өмүр ушундай бат өтүп барат. Кече эле Алтынбек Айыңар жаш мугалим болчу, жаш акын болчу. Бүгүн эч ким айтпайт жаш акын деп. Өңү жаш болгону менен аябай тажрыйбалуу акын. Гүлсара силерге окшоп биринчи курска келип, тикилдеп жүргөн кыз болчу. Эми карагыла, бакыйган жашына эжеке болуп атат деп турса. Убакыт өтө берет. Убакыт ушундай өтө берет. Ошон үчүн бир сапты окуп алып эсимде калды эле, 100 күн деле өтүп кетет бир күндөй, биз жашайбыз эч нерсеге үлгүрбөй. Акыркы 100 күндү алып туруп анализдегилечи, эмнеге жетиштиңер? Бармай, келмей, жатмай, турмай, бир гана ишти туруктуу кылып атасыңар, истикомат менен. Кайсыл иш? Телефон чукуламайт. А башка өсүп атасыңбы? Канча жаңы сөз үйрөндүң, жаңы теория үйрөндүң, жаңы китеп окудуң. Ошол окуганыңды амал кылып атасың, ойлонуп атасың, кептин бар ошол. Бирөө айтты эле мага, пайдалуу илим тиле деп. Мен ойлоп турдум, илимдер бөлүнөт, пайдасыз, пайдалуу деп. Илим болгондон бардыгы эле пайдалуу, сыйкырчылыктан башкасы. Бирок пайдалуу илим деген ушул экен, амал кылсаң ошол пайдалуу илим экен. Үйрөнүп алып аткарсаң ошол пайдалуу илим экен. Билгенден кийин жашооңо келсе ошол пайдалуу илим экен. Эгерде жөн эле үйрөнүп койсоң, бирок жашооңдо колдонбосоң, анда бул жөн гана маалыматты топтоп туруп, аны колдонбосоң компьютерден деле айырмаң жок. Адам деген ошол үйрөнгөнүн амал кылыш керек экен күн сайын. Практикага келмей сайын анын пайдасын көрбөйт экенсиң. Ошон үчүн китеп деген ушундай сырдуу дүйнө, китеп деген ушундай бир керемет дүйнө. Ал жактан кылымдар менен байланышасың. Бул болсо Жусуп Баласагын атанын өткөнү кача. Азыркыга чейин ырларын окуп атабыз. Эгер чыгармасы болгондо ал кишини унутмакпыз. Ал киши менен баарлаша албаган эмеспиз. Ошон үчүн Эгембер Дерматовдун бир сөзү бар. Мен издесең ырларымдан табасың деп. Ар бир жазуучуну издесең ырынан, анан чыгармасынан табасың. Ошол жакта ар бир каарман жашоосунда болгон окуялар. Жашоосунда көргөн окуялар сөзсүз көркөмдөлөт албетте. Анткени эмне болсо ошону ошол бойдон жазып кое албайсың.
Адам ес тутуму да буга жетпейт. Экинчиден ал көркөм адабият болбой калат. Көркөм ойлоно билүү бул биздин акылыбыздагы нерсе экен. Мен азыр Эрбакандын Давам деген чыгармасын окуп атам. Ал мурдагы Туркиянын президенти, азыркы Эрдогандын мугалими, устаты болот. Ошонун бир сөзүн айбай мага таасир этти. Карагыла дейт. Адамдын башка жандыктан айырмасы, адам эмне пайда, эмне зыян экенин билет дейт. Эмне пайда, эмне зыян, экономикалык илими ушундан келип чыккан дейт. Экинчиси, адамдын дагы бир өзгөчөлүгү, кайсыл нерсе адилеттүүлүк, кайсыл нерсе зулумдук, ушуну дагы билет дейт. Юристтер ошондон келип чыккан дейт. Адам дагы бир өзгөчөлүгү, эмне куник, эмне сулуу, ушуну дагы билет. Искусство, маданият ошондон келип чыккан дейт. Андан кийин эмне туура эмес, ушуну дагы адам билет дейт. Ошондон илим келип чыккан дейт. Илим бул чындык, чындыкты системалоо. Раматылык Каныбек Исаков деген агай бар болчу, билесиңер. Ошол кишинин айткан сөзү бар. Мен жөнөкөй силерде студент мезгилде жөнөкөй кылып түшүндүрүп койгом. Бизде татаалдаштырып атып, ишти кылыш да кыйын болуп калат экен. Кыла албайсың, бул кыйын, антип айтпаш керек экен. Ал айткан, Нуржигит, илимиңди кылып кой. Илим оңой эле нерсе, чындыкты системага салуу деген. Чындап эле ошондой экен. Диссертация жаздым. Ал жакта маалымат топтойсуң, бул жакта маалымат топтойсуң, бул менен сүйлөшөсүң, интервью аласың, китептерди. Ошолордун ирге биргеп чындыктарын топтоп, эң аягында өзүңдүн бир темаңды жазып коесуң да, сыгы илим. Велосипедти ойлоп табыштын кереги жок, анткени сага чейин ойлоп таап койгон ал. Ошон үчүн карагыла, 4 нерседен 4 нерсе келип чыгат дейт. Бүткөндөн кийин азыр кайталашып койгула. Дагы бир жолу кайталып коеюн. Эң аягынан баштайынчы. Эмне сулуу эмес экенин адам билет. Өзгөчө азыркы бойдок жигиттер жакшы билет. Неге азыр биздин кыздар чынында кашына каш улап, чачына чач улап, жалаң эле өң менен элек болуп калды? Анткени эркектер өңүнө карап тандап калды. Эгер ыйманды карап тандаганда кыздар ыймандын аракет кылмак биринчи. Кытайда ушундай окуя болуп турган. Кытайда ушундай окуя болуп тур. 2-3 бала болгондон кийин аялын сотко бериптир. Себеби татынакай аял алган, бирок балдары коник чыгып калыптыр. Көрсө операция кылдырып оңдоп алган экен дөң. Азыр ушундай заман, ошон үчүн өңдү караган алданат, дилди караган алданбайт. Ошон үчүн дилге, ыйманга карагыла, адамдын ички сулуулугу жылдан жылга көбөйө турган нерсе. Сырткы сулуулук жылдан жылга азая турган нерсе. Эгер алдыңа 2 байлык койсо, бирөөсүн танда, бирөөсү жылдан жылга көбөйөт, экинчиси жылдан жылга азаят. Кайсысын тандайт элең? Өңүнө сулуулугуна ставка кылсаң, сулуулук азайган сайын сүйүү да азайып кете берет экен. Мээримине, ыйманына ставка койсоң, мээрими көбөйгөн сайын сүйүүң да көбөйүп кете берет экен. Ошон үчүн эмнеге ставка кылышты билиш керек. Ошондой эле такыр өң карабай болгула, бул деле маанилүү нерсе. Бизде бир жагын окуп кеткен адамыбыз бар. Сен да менден жакшысың. Себеби көзүмдө да сен барсың, жүрөгүмдө да сен барсың, денемде сен барсың. Чындап эле мен таң каламда, көз көпчүлүгү суудан турат экен. Андан кээде ойлоном, ушул суу каяктан келет деп. Булактан эмес, мөңгүдөн эмес. Кудайдын кудуретин ушундай эле тааныйсың. Алланы тааныгың келсе өзүңдү кара деген сөз бекер эмес экен. Жаратканды тааныгың келсе өзүңдү кара. Эмнеге чачым өсөт, сакалым өсөт, кирпигим менен кашым өспөйт? Ойлоно турган маселе. Мен эмнеге айтып атам? Жан дүйнө маселеси боюнча. Жан дүйнөнү кооздой турган нерселер бар. Үйдү акча жалдасаң, азыр дизайнерлер келип кооздоп берет. Кантип кооздоочу да айтып берет. Мурда килем менен кооздоочу эле, азыр килем деле колдонулбай калды. Хай-тек дегендер пайда болду. Бирок жан дүйнөнү өзгөртүштүн, кооздоштун классикалык жолу өзгөрө элек бул китеп. Бирок китептер дагы тандаш керек. Кээ бир китептер бар, окуган сайын жан дүйнөң карарат, агарбайт. Бандиттер жөнүндө, аягы суюктар жөнүндө, бузукулар жөнүндө, уурлар жөнүндө. Кинолорду карасаң, кээде бир ууру жөнүндө, бандит жөнүндө, убийца жөнүндө, бир убакта полицейскийлер аркасынан кубалап жүрсө, уже ошого жан тарта баштайсың. Качып кетсе экен, жеткени калды. Адам ушундай. Өзүң да билбейсиң. Кимге жан тартасың? Тарыхта ушундай жетекчилер болгон. Адамдарды кырып таштаган, азыркыга чейин даңазлап жүрөбүз. Адам өзү деле билбейт. Адам өзүн өзү тааныганча өмүр өтүп кетет экен. Ошон үчүн балдарым, кыздарым, мен дебейли, эл дейли. Өстүң дебейли. Күндөн күнгө өсүш бар го, эң чоң нерсе ушул да. Анын бир эле сыры бар экен, өзүңдү күн сайын нөлгө түшүрүп тур. Себеби кечээки ийгилик бул кечеги менен кетти. Ал кечээки күнүн ийгилиги. Биз карасаң, эмне үчүн анча өнүгүп кетабыз? Мында 1000 жыл мурдагыларды айта беребиз да, манас атам аякты чапкан, бул жакты чапкан. Чапсак эле Кытайдан баштайбыз. Кытай каяктадыр, биз каяктабыз? Биз Кытайды чапкан эл болгонбуз, 1000 жыл мурда мындай шаар кылганбыз, мындай каганат кылганбыз.
Өнүккөн мамлекеттер бош талааларда биз жазып коюп эткенбизде, бул жакта Манас атам болгон, бул жакта биз мынча шаар курганбыз. Бош турган эле шаар. Жөн эле талааларда. Бул жакта биздин мындай цивилизация болгон. Өнүгө турган өлкөлөр мынтип коет экен, бош талааларга. 10 жылдан кийин мындай шаар курабыз, 20 жылдан кийин мындай кала курабыз, 30 жылдан кийин мындай умный город курабыз. Ошон үчүн кичине алдында ойлонолу. Бирок алдыны арткан ойлогондо да абайлаңыздар. Адам ушундай кызыктуу жан да. Бир күн Алла Таала берсе, ошонун жарым күнүн эртеге эмне кылам деп кыжылат кылып өткөзөт да. 10 жылдан кийин, 20 жылдан кийин мынтыш керек, элдин баары мынтип атат. Кыжылатчылык жарым күнүң өттүбү? Ошол кыжылатып бүткөндөн кийин өткөнгө өкүнө баштайт экен. Ёлки, баягыдан мындан туура нерселер кылдым, мынтип койсом болмок, мен деле сүйлөп койсом болмок, урсам болмок, артта калып калдым. Анан бүгүнкү күн өтүп кетет экен ошо менен. Бүгүнкү күндү эстегенде дагы налый берет экен да, ыраазы болбойт экен ошогочу. Мынтсем болмок, азыр карагыла. Элдин мындай бар, меники жок. Ошентип отуруп өмүрдүн берекеси кетет экен. Ошон үчүн келечекке көп кызылат болбо. Ал күн келеби, келбей бир Алла Таала билет. Ассаламу алейкум дейсиң, бирок алейкум ассалам деген жоопту угасың, укпайсың, Алла Таала билет аны. Өмүр ушундай кыска, өлүм жанында жүрөт. Өлөт деген кишиң 20 жыл жашайт, өлбөйт деген кишиң эртең турсаң жок. Бир окуяны өткөн Эрнест Кыязов айтып берип атат, жакшынакай кылып которуптур. Сүйлөшүп отурдук дейт. Мен мындай иштерди кылдым, тигинди кылдым, буну кылдым, мына дүкөндөрдү ачтым, эми планым ушундай, мындай дагы бир дүкөн ачам, азыр финансны чечтим, анан университетти дагы таштадым, мен өзүм үчүн жашайм, чет өлкөдөн мындай квартира алам, жыл сайын бирден дүйнөнү кыдырып келем, ошентип 20 жылга чейинки планын айтып берди дейт, макул деп чыгып кеткенмин, түштөн кийин келатам, 3 саат, 4 саат өтсө дейт, өтпөсө жок, радиодон айтты дейт, баягы киши өтүп кетиптир дейт. Ошого эч качан бириңдин көңүлүң бириң калтырба, балким акыркы жолу сүйлөшүп атасың. Бирөө менен урушуп атканда дагы балким акылкы жолу жолугушум ушулдур, теңелбеле коеюнчу деген адам утат экен. Карасаң, кээ бир нерсе бар акылга каршы, бирок ошол акыйкат. Мына мисалы кара, пайгамбар алейхисалам айтып атат, Аллах Таала менен ант берем деп атат. Ким садага берсе, дүйнөсү азайбайт деп атат. Акылга салсаң андай эмес да, 10 миңден 2 миң берип койдуң, азайып атпайбы, 8 миң болуп атпайбы. Дүйнөсү азайбайт, көбөйөт экен. Бирок адам ишенбейт да, көзү менен көргөнү башка да, бирок чындык ошол. Экинчиси дейт, ким кечирип койсо даражасы түшүп кетпейт экен. Бирөө менен айтышып кеткенде, ким тилин тыйып калса, ким ас болуп калса, ким сөз кайтарбаса, анын даражасы эч качан түшпөйт экен. Бирок сүрөтүндө башкача. Кара, жеңилип калдың, сөз кайтара албай калды. Карасаң, ким унчукпай калса ошол жеңет. Өткөндө Тарик Жамил деген бир алым менен жолуктум, айтат, тилиңди сакта деди, бул өтө маанилүү нерсе. Саясатчылардын баары уга турган маселе экен. Анан үчүнчүсү, ким кайырчылыкты, тилемчиликтин эшигин ачса, Алла Таала кедейликтин эшигин ачып коет экен. Мындай көз менен карасаң, ошончо адам жумага барып атат, берип атат, кана жаратып кеткен. Ошон үчүн сурасаң, жараткандан сура. Бергенди дагы бил. Эгерде ушуга чайник болсо, ичинде чай болсо, мен ичип бүтмөй сайын жаңы чай келбейт. А бул муздайт, өзүм да ичпейм, башка да ичпей калат. Бергенди үйрөнөлү. Өзгөчө жигиттерге айкөлдүк аябай жарашат экен, беришендик. Бирок беришендик десе эле сулуу кыздарды чайга чакырып өрбөгүлө. Беришендик ал менен чектелбейт. Ооругандар канча? Операцияга 1 тыйындан болсо да бергиле дегендер канча? Апаң турат, анча-мынча белек жөнөтүп кой. Атаң турат, карындашың, эжең турат. Карындаш, эже бар го, эң кымбат ошолор. Соовун берсе, карындаш, эже берет дейт, ага менен ини бербейт дейт. Ошого ким эгерде турмушка узап кетсе, турмушка чыгып кеткенден кийин, кабар алып турбаса, буга да жооп берет экен акыретте. Нараңарда турмушка чыкпагандар көбүрөөк окшойт, турмушка чыккандардан сурагыла, 4 күндөн бирөө жарым келсе ушундай сүйүнөт экен адам. Мындай мактанып, бир белек бешкек берип ийсе, телефон чалса, ушинтип неметиптир, антиптир деп элге көрсөтүп, ошол сүйүнгөн сайын соосага жазылат, кадырың, даражаң көтөрүлө берет экен. Карасаң, жараткандын уадасы мындай аспапка коюлбаптыр, амалга коюлуптур. Эгерде байым десең, ден соолугум чың болсун десең, деген хадисти билесиңер да. Ким эгерде ырыскым көп болсун десе, мындай бизнес кыл деп айтпаптыр да, тууган менен жакшы мамиледе болсун дептир. Ким эгерде ден соолугум чың болсун десе, спорт менен максым деп айтпаптыр, тууган менен жакшы мамиледе болсун дептир, туугандыкты курсун дептир. Ким эгерде өмүрүм узун болсун десе, узагыраак басып, көп кыймылдасын дептир, тууган менен жакшы мамиледе болсун дептир. Эми карагыла, амал деген ушундай кымбат нерсе экен, адамдын баркы амалда, амалына жараша же жакшы же жаман болот. Кээ бир адамдар бар, өң анча эмес, бирок кылган амалы жакшы, адеби жакшы, көзүңө ушундай сулуу көрүнүп калат. Бирок өтө сулуу адамдар бар, чындап кылыгы келгенде адамдын көңүлүн ортуп коет, көзүңө жыландан да сулуу көрүнүп калат. Наполеон өтө сулуу кызга үйлөнгөн десе, бул үйлөнгөн экен да. Мен деген Наполеонмун. Эң сулуу кыз ушул, мен ага үйлөнүшүм керек. Кийин ушинтип жашап калган экен, ушуну көрбөгөн мүнөттөрүм эң бактылуу мүнөттөр.
Үйлөнгөндөн кийин баягы заман жок, кетсе аркасынан кубалайт. Каяктасың деп табат, отчетты алат, кулагын жейт. Ошондо айткан экен, эң бактылуу мүнөттөр ушул жок мүнөттөр депчи. Ошон үчүн жан дүйнөнү көрктөндүрөлү. Иштегиң эмне болсо сыртка чыгат. Бул маселе ичиңди оңдо, сыртыңды жөндөп деп кыргыз бекер айтпайт. Алла Таала менен мамилеңди оңдо, адамдар менен мамилеңди өзүң оңдоп койт Алла Таала. Акыретиңди оңдо, бул дүйнө болот. Эми амал жөнүндө бирдеке айтып берем, акыры бүтүрөйүн. Жер жаралды деп Алла Таала жасады, титиреп туруп алып тур да. Анан тоолорду казык кылып кагып коюп тур. Казыкты карасаң, айылда ат аркандыгандар бар да, туурабы? Ошол ат аркандыгандар билет, казык какканда үстүндө бир аз гана бөлүгү калат, көпчүлүгү жердин алына кирет. Тоо да ошондой экен. Жамалунгума Эверест 8 километр болсо 8848, алда 80 километр болушу мүмкүн экен. Чындап эле кийин илимпоздор далилдеди. Тоо бар үчүн жер титиребейт экен. Кадимкидей эки тактайды бириктиргендей мык болуп кагылып тоолор турат экен, жерди бекемдеп. Анан ушундай тиреп турганда тоону какканда жер ушундай бекем болуп туруп калганда анан периштелер сурады дейт. Тоодон дагы ушундай катуу, бекем, күчтүү нерсе барбы десе, бар. Эмне? Темир дептир. Темир карасаңар, тоолорду казып атпайбы? А темирден өткөн эмне бар десе, темирден өткөн бир нерсе бар. Ал эмне? Ал от дептир. От менен теринди кадимкидей суудай кылып эритип атат, көрүп атасыңар. Анан оттон да өткөн күчтүү барбы десе, бар. Эмне? Суу. Анткени суу өчүрүп атпайбы? Мындан да мыкты, мындан да күчтүү барбы десе, бар. Эмне? Оң колуң бергенде сол колуң билбей калган садага. Ошон үчүн садага берсең деп, тоодон келген балекеттен, суудан келген балекеттен, өрттен келген балекеттен, катуудан, жумшактан келген балекеттен Алла Таала коргоп коет экен сени. Ошого берип үйрөнөлүчү, бергендердин өлкөсү бололучу. Мен азыр кедей бир өлкө барып келдим, Пакистан деген. Аябай беришен экен. Тамагыңды жасап келе берет экен икром деп. Анткени бул конок Кудайдын коногу, батасын алсам бактылуу болом, дуа эле дей берет экен. Дуа берип койсоң эле болду. Тамак жасап, акыры тамактарды тандап жеп калдык го. Камыр жейбиз деп калдык го, алар камыр жебейт экен. Анан эң аягында бир маселени бүтүрүш керек болуп калды эле, бирөө айтты эле, биз кабак түйүп алып айттык. Эгерде ушуну бүтүрүп бербесеңер, тамагыңарды жебейбиз дедик. Аны ойлоп коем, эгер Кыргызстанда ушул ишти бүтүрбөсөң, тамагыңды жебейм десең, ачкадан өлүм. Деп кубалап чыкса керек эле депчи. Бүтүрүп берди, 1 саатта бүтүрүп берди. Мындай адамдар бар экен. Жашоосу ушунчалык оор, бирок кайгырган адам жок, урушкан адам жок. Машинасы үшүп кетсе деле, биринин көңүлүн бир ооруткан адам жок. Ушундай жыргадым го, канча кыйкырсаң деле унчукпаган эл жакшы болот экен, күлүп эле тура бергенчи. Которуп туруп урушуп көрдүң алайын. Эчтеке дебейт экен. Бирдеге заказ бересиң, тиктиргенге кийимди, алардын баягындай кенен кийимдер болбосо кыйналып кеткенсиң ал жакта. Анан атайын мындай кийишип көрсөң, такыр көңүлдөр чөкпөйт экен да. Ошондой кыйын жашоо күлүп жайнап жүрөт. А бизде болсо сүйлөшүп алгандай да, бизде закон бардай. Ким эгерде күлсө, жылмайса штраф төлөйт дегендей да. Катуураак жайдарып жүрсө бир күн камалат дегендей жүрөбүз. Ошон үчүн күлүп жүргөндү да үйрөнөлүчү. Мунун бардыгы китептерде бар нерселер. Бирок туура китептерде окугула. Биз агай экөөбүз көп кыдырып атабыз, Капыр агай экөөбүз. Агайдын китептерин агай өзү айтып бергенден кийин башкача мамиле менен кылат экенсиң да. Ошон үчүн өздөрүнөн сурап көрсөңөр болот. Бирок сурайт десе эле келип алып дагы деле лира менен сиренаны сурашат. Мына Капыр агайдын чындап мен китептери жөнүндө өзү акыл эмгегинин маданиятын айтып берди. Ата-энелер силер үчүн деген китебинин сырларын айтып берди. Дасторкон четиндеги университет. Ошолорду уккандан кийинки агайдын китебине болгон мамиле такыр башкача болот экен. Кээде бир адамды кайра уга бериш керек экен. Себеби адам генч болот экен да, ген түгөнөт, генч түгөнбөйт. Ар бириңер генчсиңер. Ичиңердеги алтынды алып чыгыш бул өтө маанилүү нерсе. Мына карагыла, кум шекерди салдың ушуга, чайды куйдуң. 2 стаканга эконтен куйдуң, бирдей кум шекер. Бирин аралаштырдың, бирин аралаштырган жоксуң. Бирине чыкты, бирде чыккан жок. Потенциалың алып кетпесин, аралаштырып чыгаргыла. Ар бир адам бар го бул планета. Ар бир адам бар го бул universe. Ошон үчүн алам. Сен өзүңдөгү потенциалды өзүң бил. Бирок күнүгө өзүңдү нөлгө түшүрүп тур. Бирок кылам деп өзүң ишен. Жыйынтыктап айтканда, максатыңарды так белгиле. Максат менен кошо аракет так болсун. Максатты коюп аракет кылбасаң бул жөн гана кыял. Жөн гана кыял. Жан баштап жатсаң сонунда деген. Бирок аракет кылып, бирок максатың болбосо бул жөн гана убаракерчилик. Билесиңер го, бир кайыкта адам кетип атат дейт, жанагы кайыкчы. Эки калагына экөөнү жазып алыптыр. Бирөөсүнө максат, бирөөсүнө аракет деп. Анан эмнеге жазып алдың десе, токтоп тур деп туруп ортого чыгып, максатты көтөрүп, аракет менен иштесе, ордунда айланып тура берет экен. Эми карап тур деп туруп, аракетти көтөрүп коюп, максат менен иштесе, ордунда айланып тура берет экен. Анан экөө менен бир иштегенден кийин алдыга жыла баштаптыр.
Азыр максатыңарды сурасам ошону да билбейсиңер көпчүлүгүңөр. Мен деле максатты эми түшүнө баштадым чын айтканда. Биз муктаждыкты максат деп калып турбуз. Азыр муктаждык эмне? Кийинмей бул муктаждык. Жемей ичмей бул муктаждык. Үй жай бул муктаждык. Улоо муктаждык, үйлөнмөй муктаждык. А сен анын баардыгын максат кылып алдың. Үй салышым керек. Анан кийин салып бүткөндөн дагы бирди салышым керек, ошентип жүрүп өмүр өткөдө. Ушундай мода кийишим керек, ушуну максат кылгандар бар. Акчаны табышым керек, ушул сулууга үйлөнмөй сайын мен бактылуу боло албайм дейт. А сулуусу кийин энесинин тоюн көрсөтөт. Ошон үчүн китеп менен дос бололу. Китеп сенден акыл сурабайт, бирок акыл берет. Китепти ачсаң, китеп сени ачат. Китепти көтөр, китеп сени көтөрөт. Сеники эмес бул дүйнөдө эч нерсе. Бир гана убакыт сеники, эгерде колдонсоң, колдонбосоң ал да сеники эмес. Акыл сеники, эгерде мээңе кирсе, эгер китепте кала берсе ал да сеники эмес. Кеме чөгүп кетсе, сенде кала турган нерсе гана сеники. Сен мындай, кеме чөгүп кетти, сууга секирдиң, кутулдуң, сен менен эмне чыкса ошо гана сеники, калган сеники эмес. Кемеде мисалы бир кап долларың болсо айтпайсың, ошону куткарайын деп, эмне кыласың? Эмне болсо ошо болсун дейсиң. Бир кап алтынды айтасың, биринчи чөгүп кетсин дейсиң. Үстүңдөгү кыйым кийимдерди ыргытасың, сууга секиресиң, жылаңач болуп чыгасың. Ошондо сен менен эмне калды? Жүрөгүңдө ыйман калды, башыңда акыл калды, адамдык пейилиң калды, ниетиң калды. Ошол сеники. Ошого инвестиция кылгыла. Уюштуруучуларга чоң рахмат. Мээримбек, Кудай колдосун, коргосун. Университет. Мурда КГУстага келчү элем, азыр КТУ деп айтышты го. Мен депутат болуп жүрүп, мен деле аспандап билбей калган экем, замандын өзгөргөнүн. Чын, Мээримбек айтты, мурда КГУста окуйт эле, азыр КТУдамын дейт, анан түшүнбөй калсам экөөнү бириктирип койгон берип эле. Чыгылып кандай болсо деле ат эмес, зат маанилүү. Ошо атыңарга затыңар жарышсын, келечегиңер кең болсун, ыкбалыңар Алла тең болсун. Анан кийин жыйын бүткөндөн кийин китептерге кол коюп берейин. Азыр жыйын болуп атканда бул бир адепсиздик болот экен. Бааңар ачылсын. Өзүңөр дуа кылгыла. Ата-энелерге да дуа кылгыла. Анан бизге да дуа кылып жүргүлө. Чоң рахмат.